Ата аска тоо эне жар борундагы булак. Бала экөөнүн ортосундагы күйүп турган шамчырак дегендей. Бала болуу бактысына балкыган Ырчы Алихан менен азыркы жубайы Алтынай кызы Ханзаданын жыйынтек тоюн беришип, атадан калган салттуулашты. Атадан өткөн кудай жок, энеден өткөн умай жок деген акын Тамада Алтынбек Исмаилов той ээлерин ортого чакырып, элден бата алып, кечени ачып берди. Андан соң ак элечек кийген Гүлжамиля Шакирова той каадасын кылып, Ханзаданын чекесине көз үйкүп, сарымай оозанткандан кийин жыйынтек тойго деген таттуулар элге таратылды. Артынан тойдун үрүмү менен жыйынтек башталсын, чачылып чачылсын, карын майдын ачылсын. Кезек куттуктоолорго берилип, конокторго микрофон сунулду. Бул учурда Алтынайдын апасы кызына алтын чынжырча, ал эми Алиханга ата ордуна ата болуп, Орустадан келген агасы сырга салып, алтын менен шөкөттөштү. Ошондой эле ырчыны жакшылыгы менен сахналаштары Гүлжигит Калыков, Айгүл Чалова, Бек Исраиловдор куттукташып, жагымдуу чыгармаларын аткарышса, наристенин өмүрүн тилеген Сыймык Бейшекеев, алпарычы Турсунбек Жумалиев, Кодул Абдылда Иманкуловдор каалоолорун айтышты. Бактылуу кыздардан болсун, өзүнө чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Атагы таш жарган Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине эле эмес, кошуна өлкөлөргө, андан да алыс өлкөлөргө таанымал инсан болсун деп тилейбиз. Бүлөөгө бергис өгөө бар, онуна бергис бирөө бар дейт. Ошо 10 балалуу болушсун. 10 баласы дагы 10 балалуу болсун, чыгылып, Алихан бала бакыралуу болуп, Бактыгүлдү жыргатсын, Бактыгүлдүн эмгеги кайтсын, балдарынан жыргасын. Мен деле ушул тилектерге кошулам. Бактыгүлдүн небереси, небере кызы өмүрлүк кыз болуп, ошол апасын, чоң апасын, чоң апасын, Сейден апабызды тарткан таланттуу, мыкты кыргыздын кыздарынан болсун. Жакшынакай кумурлар жасалат, жерде жаткан топурактын өзүнөн. Жалыны бар жаркын ырлар жазылат, кадимки эле сүйлөп жүргөн сөздүнөн демекчи. Күнүмдүк турмуштагы сөздү сөзгө улап, кепти кепке караган акын Бактыгүл Сейитбекова жакындарынын башын ак дасторкондун четинен жолуктуруп, небересинин тоюнда толкунданып турду. Биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп келгениңизге чоң рахмат. Сиздерге дагы ушул жакшылыктарды каалайбыз. Сиздерде да ушундай жыйынтек той болсун. Бүгүн биздин үйдө чоң кубаныч ушул кызыбыздын аты Ханзада атынын аты жарашкан кыз болсун. Ылайым эле сиздердин батаңыздар тийсин. Өмүрү узун болуп, кыргыздын бир чыган караң кыз болсун. Уулум атасынан дагы көптөгөн үпөлөрдүн сиңдилерин жетиштип келсин. Уулум менен келинимдин кармашкан кулдары эч жазылбай бактылуу болуп, тең арысын. Ушу сиздердин бүгүн эмне каалоо тилектер айтсаңыздар, Кудайым ошонун баарын кабыл кылсын. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн тайзим. Ак кардай таза суудай тунук Ханзада Алихан кызынын жыйынтек той менен биз дагы куттуктап, той ээлеринин кубанычын тең бөлүштүк. Ошондой эле ырчы жубайы Алтынай менен да тааныштырып өттү. Ата деп койчу бол. Биринчи тили ата деп чыкты. Эмне дейбиз? Кичикей наристебизге кааларыбыз узун өмүр узун болсун. Чоң апасы тиленип, мынакей аябай кызым ушундай болсо экен, мындай болсо экен дейт. Ушу тилектери кабыл болсун чоң апасынын. Той берген кандай экен Алихан? Канча күн даярдандыңар? Кандай кыйынчылыктар болуп жатат? Тойдо кандай кызыктар болуп атат азыр? Дагы бир максатым ишке ашты десем болот. Үй бүлөм жардамы менен, апамдын жардамы менен ушинтип өтө чоң эмес, чакан той берип жатабыз. Буюрса атмосфера жакшы. Башында коноктор биртке кечигип келди, биз кыргызбыз, кичине кечигип келебиз да. Азыр баягы жакшы эле болуп атат го. Кыйынчылыктар болсо кандай десем, кыйынчылыктар үйдө өзүм байкем дагы жок же иним болсо дагы жакшы болот эле. Ошондуктан биртке жетише албай, мал сойдурганда өзүм чуркап, кайра устукандарды карап, анан биздин байкебиз бар, Көкө байке деп эркелетип коебуз. Ошо Көкө байке деп эметип коебуз. Ошо байкем жардам берип атат. Азыр жылкынын этин жайгарып, устукандарды тартканда кимге кандай устукан тартыш керек мен чынында билбейм. Ошондуктан ошо байкем жардам берип атат азыр. Башкалардын тоюнда ырчы катары эметесиң да, келесиң, ырдайсың, куттуктайсың, 3 ыр, 4 ыр ырдап анан чыгып кетебиз. Баягы өзүң тоюңда
жыйынтык той деген да биртке башкачараак болот экен да, эми түшүнө албай анан кандай кылабыз, эмне кылабыз деп анан ошо көрдүңүздөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Сиз эмне кылып жардам берип аттыңыз жолдошуңузга? Мы вообще все покупали призы, все готовили. В основном апам жасады барын, мы только помогали. Бизге интервью бербегениңе көп болуп калыптыр да. Анан багы чыгармачылыкта жүргөндө көптөгөн ийгиликтерге жетиштиң, мына үй бүлөлүү болдуң, кыздуу болдуң. Ата болуу бактысы кандай экен? Аны мен мынтип сөз менен айта албайт болуш керекмин. Ар ким өзү ата болгондо ар бир өзү ата болгондо аны сезет го. Эми ата болгондо кадимкидей ушу аябай токтолдум деп айтсам жаңылышпайм. Аябай токтолуп, үйгө барып, мындай көз караштар башкача болуп калды. Мурункудай мурункудай эмесмин да. Анан бирок чыгармачылыгыма буюрса көз карашым түз эле. Азыр аракет кылып жатам. Мындай сиздерге аябай чоң нерселерди обещать эте албайм мен, бирок ошо чыгармачылыгым үстүндө дагы жакшылап иштегенге аракет кылам буюрса. Сиздердин жардамыңыздар менен. Ханзада экен кичинекей кыздын аты, 7 ай болуптур. Ким койду атын? Ханзада мын деп койчу. Мынакей буюрса кичинекей кызыбыздын бүгүн тою болуп жатат. Тою кызым тойго улансын. Андан кийин Ханзада деп өзү апам койгон. Анткени үчүн Ханзада деп аябай чечишкенде аябай жакшы эме экен да. Мааниси жакшы экен да. Бала болсо деп жүргөн, бирок мага билдирбечи. УЗИге баргандан кийин эле кыз дегенден кийин сүйүнгөн жок. Бетимде башкача болуп кетти, анан байкадым, жакпай калганын. Ойлонуп калдым, анан чыккандан кийин кыз болсо жаманбы десем, жок деп унчукпай калды. Анан мейли деп Ханзада төрөлдү. Анан кийин бир аз убакыт өткөндөн бул айтып атпайбы мага, кыз болгон жакшы турбайбы, мен эркек баланы күтүшүм эле, кыздан кайры көп болот, кыз мээримдүү болот, мындай жылуураак болот экен депчи. Эми эркек бала болсо кандай билбейм. Эми экинчиси эркек бала болот чаар. Мен жаш болгонданбы же бардыгы ушундайбы билбейм, бирок сезимдер вообще башкача экен. Энелүү болгондор эле түшүнөт экен да, анан мындай эне боло электер көп түшүнө бербейт. Алихан, айтсаңар, ошол Алтынай когор кантип таанышып калдыңар, канча жыл сүйлөшүп жүрүп табыштыңар? Алтынайды кичикей кезинен бери эле билем. Сыртынан кичикей болчу, мен ойлогон деле эмес болчумун. Мен ушу жубайым болуп калат деп, бирок үйүнө бат-бат келип турчумун. Анткени үчүн бунун байкеси менен чогуу машыкчубуз. Байкеси эркин күрөшкө барчумун. Эми мен өзүм үчүн кылчым, физикалык формада болоюн деп. Анан атасы белгилүү тренер, ошо эркин күрөш боюнча атагы чыккан. Атабыздын атын айтпай эле коелу. Анан кайнагам менен бирге машыкчубуз, ошо залдан таанышып калганбыз. Эми ал атагы чыккан бала болчу. Анан эми ошентип экөөбүз дос болуп калганда, анан үйүнө барып калчумун, көрчүмүн, ушу кичикей эле кыз болчу, мындай ой деле жок болчу андай. Анан буюрса ошентип экөөбүз табышып калдык. 4-5 жылдан кийин анан случайно эле экөөбүз жолугуп, анан сүйлөшүп, таанышып, мен эсимде деле жок болчу. Анан айтып калды, ошондо ушундай азаматтын карындашы болом деп, анан экөөбүз мындай сүйлөшүп калдык да. Сүйлөшүп калып, анан байкесине айттым, мен карындашың менен мындай сүйлөшүп атабыз деп элечи, ошо. Кандай кабыл алды байкеси? Байкеси жакшы эле кабыл алды. Анткени үчүн мен билчи, алчы кандай бала экенин. Макул, эми буйрук болсо эметесиңер, үйлөнөсүңөр да деп мындай күлүп эле койгон. Чоң той берген жокпуз, кыргызча эле кылдык. Буйруса кыргызча эле үйүнөн алып кеттим. Анан кийин жакын туугандарымды чакырып, чакан кичикей тойчук бердик. Анан кызымдын тоюн чоңураак кылып берейин деп, мынакей Аврорада берип отурабыз, кызыбыздын тоюбуз. Анан буйруса дагы алдыда жакшы тойлорубуз болот. Планда бар экөөбүздүн тоюбуз. Ошо апам айтат, катуусуң депчи, камчың катуу чыкты деп коет. Анан эми билбейм,
баягы келинчегиме айтам, баягы аялга тиешелүү жумуштарды сен кыл, мен биягын кылайын деп экөөбүз баягы сүйлөшүп, бири-бирибизди түшүнүп чогуу кылабыз. Бирок бирдекени айтсам, кээде бул эмнеге мен кылыш керекмин деп эми билбейм. Аял моюн дегенге может ага жете элекпиз, может кийин андай болот, бирок азыр мындай тең элебиз да. Мурунку жубайың менен багы тагдыр жолуңар бири болбой ажырашып кеттиңер. Анан кайта мурунку сүйлөшкөн кызыңа кайтып келипсиң да, муну кандай кабыл алды Алтынай? Эми бул туура кабыл алды. Анткени үчүн эми турмуш экен, бул экөөбүздүн эмебиз, жылдызыбыз келише албай калды. Менден да күнөө кетти. Кичинекей кезимен эле ушу сөзүм бар болчу, апам айткан кызды алам деген. Ошо сөзүмө буйруса турдум. Ошондуктан баягы ата-энелер жаңылбайт го дейм. Ошондуктан мына жакшы өзүмө жубай таптым. Абдан кубанычтамын, сүйүнүп жатам. Ошо жашнакай болуп, үйүнө узаттым. Жакшы эле мамиледемин, ата-энесин сыйлайм, урматтайм. Аябай жакшы адамдар, эмне демекчимин, эч жамандыгы жок, алтындай болгон адамдар, бирок жакшы мамиледе калдым. Келинчегим эч качан капа болбойт. Биринчиден, экинчиден кечиримдүү, көп тарынтам чыныгы, бирок кайра эле жаркылдап жазылып, өзү эле келип калат, эмне ултуңду атасың деп. Ошондуктан аябай ошого сапатын баалайм мен. Эми турмушта болот экен, мен мүмкүн үйлөнбөйт болчук, эгерде мурун сүйлөшпесек, мурун сүйлөшүп жүрүп, үйлөнбөй калып, анан бул үйлөнүп кеткенден кийин мен унутайын деп аракет кылгам, бирок унута албай калдым. Анан ажырашкандан мен билем, ооба, неме, үйлөнсөк мейли, үйлөнүп алалы деп Стресс болгон чыгарсы? Аябай. Түшүнгөнгө аракет кылдым. Өзүмдү мунун ордуна койдум. Азыркы баары жакшы. Ата-энеңиз каршы чыккан жокпу? Ата-энем ата-энем мени бактылуу болсун деди да. Бактылуу болсоң тий деди. Алихан уулум менен дос болуп жүрүп, кызыма көз салып кийин анын колун сурап келет деп эч ойлоптурмун деген ырчынын кайненеси кызынын 17 жашында турмушка чыгуусуна каршы чыкканы менен тагдыр экөөнүн башын кошконун айтат. Эми башында жанагындай шок болуп калдык деп атпаймынбы? Ошол үчүн, конечно, каршы болдук. Анткени кызыбыз аябай жаш болду. 11 мектеп бүтүп бүтпөй 17 жашында турмушка чыкканына каршы болдук. Анткени бул элде 5-6 кыз болсо, бизде бир эле кыз болгон үчүн баягы кыздын келечегин ойлоп окуса экен, эл катары бир чоң маманга ээ болсо экен деп тилегенбиз. Анан баягы биз кошпой Кудай кошуптур, экөө баш кошобуз деп айтылып сөз чыгып калгандан кийин анан макул болдук. Анткени эси келсе бээсин бер деген сөз бар экен. Алихан да жалгыз экен. Ошондуктан экөө жалгыз кошулса, көп балалуу, көп семьялуу үй бүлөдөн болсун деп тилейбиз. Ырчы бийчи коштогон тойдо Асель Турдалиева менен Алихан дуэт аткарып, кары жашын бөлбөй баарын бийге тартышты. Кеченин соңу ыр күлкү менен аяктап, жээнтек тойго келген эл ак батасын берип кайтышты.